Эфирде Нарын облусундагы өткөрүлгөн рейдтин жүрүшүндөгү окуялар жана кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган кылтак теле көрсөтүүсү сиздер менен мен Айбек Айткулов. Саламатсыздарбы? Бул жолку кылтак көрсөтүүсү Нарын шаарындагы жол кыймылынын эрежесин сактоо мамилелерине байкоо салды. Мыйзамга туура келбеген көрүнүштөрдүн күбөсү болду. Анда биз менен болуңуз. Камерабыздын кадрына дароо эле сиздер көрүп турган бул жүк ташуучу унаа илинди. Айдоочусу Нарын шаарынын Борбордук көчөсүнөн 8 тоннадан ашык оор жүк ташуучу унаа өтпөсү керектигин эсинен чыгарган. Инспекторлор тарабынан протоколдор толтурулду. Шаар көчөлөрүндө автокырсыктар жол чырактын эрежелерине баш ийбегенден улам болоору баарысына маалым. Кызыл белгини көрмөксөн болуп өтүп бара жаткан бул айдоочуну майы кызматы токтотту. Текшере келгенде айдоочунун да, автоунаанын да тиешелүү талап кылуучу документтери жок болуп чыкты. Жыйынтыгында автоунаа токтотуучу жайга киргизилди. Жогорудагы Mazda Tribute үлгүсүндөгү автоунаа дагы токтотулуп, тиешелүү чаралар көрүлдү. Кылтак теле көрсөтүүсү рейдтин экинчи күнүн Нарын районуна караштуу унаа жолунда байкоосун улантты. Мындан соң кылтак көрсөтүүсү жол кыймылынын сакчылары менен биргеликте рейдти Бишкек-Нарын Торгарт авто жолунун 347-чакырымында уланттык. Жүк ташуучу унаалар токтотулган учурда жолдонмо кагаздары жок болуп, инспекторлор тарабынан тиешелүү айып кагаздары толтурулду. Сагаз моторда керек пе? Машинада мейке? Эмне өткөрүп айдап жүрөсүз? Просто 6-ай экен деген да. 6-ай менен 5-айдын айырмасы бар го экен. Каяка баратасыз? Эмне жүктөп баратасыз? Слой эштеге. Бул мамлекеттик ВАЗ-2121 номерлүү Нива унаасы дагы токтотулган учурда жолдонмо кагаздары жок болуп чыкты. Эмне каяка баратасыз экен? Нарынга Каяка машинасы? Чумалдыкка. Командировка. Ключевой лист командировочный бар жанагы. Düz buyruğunu görsöttüm. Buyruğunuz var mı? Var buyruğu. Ключевой лист.
Putol list деген уже бар ғой 100 метр. Türkasını turат. Türkası жоғары ғой. Жо, сиздин трикасыңыз камалган жокму? Путевой листиңиз барбы дейм. Ошо. Путевой лист. Жок болот атпайбы? Ошо неме болуп калыптыр деген. Текчи. Каяктын? Штат, райштат. Нарында иштедиңиз беле? Ага. Кайсы жер иштедиңиз? Нарын райштатында Эмне болуп иштедиңиз? жетекчи болуп. Акылымды жазсаңыз. Бар болчу да коём. Бул Volkswagen Golf 2 автоунаасы токтоткон учурда өздүк документтери жок болгондуктан айыппул токтотуучу жайга жөнөп кеттик. Чалып атышканда үйдөгүлөрчү. Я шептери. Бурча айтып коюшуңар. Я шеп. Мен теспедим айт. Өзүм жумушумду эле кылып атам болгон. Bunu gidiyoruz çok böyle. Эртең алып алам. Yakında olmak mı? Я башка жумушум менен. Koşuya toktayacağız belki. Kime göre? Эреже бузгандары үчүн көрүлгөн чараларга баш ийбей, ал арада биздин чыгармачыл топко да ооз калгыс сөздөр менен күнөөлөп урушуп да жатты. Алын өчүп эле салчы дос болду. О, жетип сен башыңа да иш түшөр. Эмне на? Söyleme. Я тартпай эле койчу дем болду. Эмне сөгүп атасыз? Тартпай эле кой. Тиде болуп атат да бияк башка. Мен сага жакшы эле сурандым го, мондай болуп атат депчи. Суранганда мен эмне кылдым эми? Тырсып атпайсың Ишин эле. кылып атам эми. Ишиңди көрөм канчага чейин кылганың менен. Эме жок беле? Паспорт. Паспорт эчтеке жок байке, алып менен жасап. Kopya, Копия эчтеке жок. Telefonda da. Жок мына байке, болсо жөнүн айтпайм тарсы. Конечно, мага өзүң жумушуң кыла берсин. Кылган ишин көрөсүң канчага кылат. Я, Фамилияңыз. Айтип. Жээнбек. Эртең каяктан иш күнү эмес да, эртең иш күнү эмес. Азга катып өсүн. Карточка жок мындай тыга алганча. Эртең каяка түгөм ошондо. Pazardan hemen. Эртең иш күнү эмес да каяктан. Pazarda terminal var. Кой макул байке. ВАЗ-2107 үлгүсүндөгү автоунаа токтобостон качууга аракет кылды. Инспекторлор токтоткон учурда айдоочусу мас абалында автоунаа башкарып жүргөндүгү байкалып, наркология бөлүмүнө жөнөп кеттик. Kovale. Inspektor qanday shaxs? Dokumentlar. Dokument uyda kalgan. Münbette tutup koydasız. Görgün yok. Tamam, gel çıkmasız. Suattan geldim canım. Хорошо. Gel çıkmasız. Haydi ortası. Bir dakika. Gel çıkmasız. Çık koyacağız benim. Ya. Çık koyacağız. Siz geliyorsunuz mu? Yok. Tamam. Yarmış. Yok hiç olmaz. O yarmıştım o. Taşta sıkıntı geliyorsunuz mu? Yok. Az kaldı. Cidden atmaya kaçayım. Yarım içip geldim. Suattan geldim bak. İyi içemezsin.
Üylöp berip koymuş. Ne ошондо 2 миң төлөп Сказать для царпинта. Ой, сіздің араға ішкеніңіз көрініп тұрып жатырсыз. Өзіңіз ошо улашыңызбенен антыкка жашырып атасыз. Ай, атып Мас экеніңиз турат. Сразу чыкты тигин арагыңыз. Кантип айтып атасың? Арак чыгарып берди. Я. жарма эмес спиртной экен да. Мас абалында унаа башкарып жүргөндөрү тастыкталган айдоочулардын дагы бири кармалып, унаалары токтотуучу жайга киргизилди. Отуруп кол коесуз. Байке, сиз берип отурсуңузчу, бияк кол коебуз, да? Жамбылга. Момеге бер ол. Başkasını bilmiyorum ha. Bol değil, mal ettim. Başkasını bilmiyorum. Bir sonra Тулган жыл канча? neydi? 63. Atamın denince küçüğümüz olsun. Фамилияңыз ким? Akul. Атыңыз? Kovanç Bek. Ne oldu? Бияка жазылыпты. Ya ben. Кес, байке, мону 2 миң төлөп берип коюңузчу. Ben Kovanç Bek, ne oldu ya? Ал, кес мону 2 миң төлөп берип коюңуз. Ay ben uydu böyle. Кес. Жок, муну шай күйлөгөндө үйлөсөңүз. Дагы. Men köp kişiden, men жазылып тұрғам, сілегіч. Бобалы мен мынауазаны. Не иштейсиз байке? Ya, Не иштейсиз? isteyem basana. Не иштейсиз дейт, комеге. Pivo. Atan жеңілдірек pivo ішінде pivo ішкім. Бизнес. Кес, байке. Соғыштан оғылым сыңыр. Пиво ичипсиз, жаракатыңыз жок экен. Ожеңге. Фамилияңыз жазып қол қойыңыз. Бәрі мен жазылды. Ол қойған. Бул машинаныкы эле, машинаныкы кыска, машинаны акстанака көрсөтсүң. Стоянкаға тұрғандағы емес. Ешқандай бір. Қалған байкелер чечет өсін. Тартчы алып. Фамилияңыз жазылды. Астына жазбайсың. Жоқ, аға, мояқы. Фамилияңыз жазылды. Sen kimsin? Мен қарауыл жұмысы. Мөзіргілі фамилияңызды жазып тұрмын. Ал эми бул Мерседес үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа ачыкча жарыктарды тагып алгандыгы үчүн токтотулуп, протоколдор түзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткан учурда айылдын аксакалынан жашына чейин келип, инспекторлордун иштерине тоскоолдук жаратышты. Оңдойсыз. Особый өтмөктөрдө туурабы? Жок, мурун ушундай басылып турда бул жетмес да. Андан кийин мына буякта грузовой деп басылганда кийин. Кайра протокол түзүрөм көрөсүң. Эми түспөй эле Документиңерди көрсөтпөйсүңөр эдесиңер. Алло. Адресиңиз бул Жамбылга айлелеби? Турам азыр муакта. Алло, кайра. Бирдеме болсо керек, камераңарды тап чыга аласыңар. Тартчы. Тарт дем көзгө тартпай. Эке жазбай эле отуруп сейчас сүйлөшөлү. Сүйлөшө? Камераңды көздүрүш. Аласыңар. Азыр на месте төлөсөк канча сом төлөйсүң? На месте каяктан төлөйсүң мындай сак? Азыр ушул жерденчи. Квитанцияны кесип бересизби байке? Ой, мен төлөй албайм да, мен ала албайм. Бизде андай полномочия жок, акчаны наличие алган. Мен эскерип котком, айтып атам. Өйрөткөн жок. Болду. Өчүкчө камера. Болду дейм мен. Кандай болду? Болду ошондой. Токтот болду. Кимсиң брат мен тыйгыдай?
койчу. Не болду сага? Ал бери койчу. Өчүчү камера. Сразу эле камера тарапынан Нуке. Не болду дейм мен сага, да бир жолу айттым. Нуке, эми штрафын төлөйлү макул. Не болуп келип калдың мыяка Нуке, жамака? Менин районым болсо билем да. Имеет право. Ошол жаккачы. Буяка келгенге имеет право. Жөн эле келет. Спокойно келе берет да. Анан айтып атпаймынбы, эми алдыгы штрафыңды төлөп берели азыр на местечи. Жок, мунун ортосунда Коем, мояк эл тартпай эле койбойсуң. Жолукпай эле кой. Түпіл басып кетем, масыр ченч. Бизге келдиңби? Тартудасың дейді ақна. Ау, ләт етсің. Түрістан метсен жертен чықчы. Сөйлеген отырып. Ішіп алсам мен өзім білемін ақ, мен мол, мен жерімін ақ. Осып жүрсің ақ. Конкретный жүрген шикалар бар. Ошолор тартып. Жоқ, не сенің айтты, тартудасың. Айылды келип ал анткениңер туура эмес. Айылды келип тартып алып кеткениңер туура эмес. Болбойт, не сөйлеп атасыз? Болбойт да алданып. Кандай болбойт? Не болду айке? Не сөйгө атасың ман? Сөккөндө отурасың. Буга тийишпей эле кой. Жөн эле биздин жанында жүрөт. Сен жөн эле кой да. Баарын кылып аткан тепме. Бар чейми бар. Не кыласың? Чейми ар жака бар. Не кыласың? Жоңго болуп кетпо. 21 майында чыкканыбыздын негизги себеби бул жол кырсыктарын алдын алуу максатында бул айдоочулар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү болчу. Бишкек Нарын Торгарт автожолунун 347-чакырымында биз бүгүнкү күнү рейд өткөздүк. Ошол жерден жол эрежесин одоно бузган 6 айдоочуга тийиштүү чараларын көрүп, протоколдор түзүлүп берилди. Андан Бул жолку рейдтин максаты окуу жылын аяктап жаткан бүтүрүүчүлөргө багытталды. Жол кырсыгын алдын алуу максатында Бишкек Торгарт унаа жолунда жайгашкан эмгекчил Миңбулак, Куйбышев, Жергетал оттук казан куйган айылдарында текшерүүлөр жүргүзүлдү. Куйбышев айыл аймагынан 18 жашка чыга элек. Жаш өспүрүмдөр түнкүсүн көчөдө жүргөндүктөн түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ата-энелерине тапшырылып берилди. Андан да кызыгы, түнкү саат 10:00 чамасында айылдын мектеп мугалимдери окуучулардан китеп чогултуп, өткөрүп алып жатканына күбө болдук. Мына уже 10 китеп өткөрүп атышат. Күндүз уже мектеп иштебейт турбайбы анда? Иштейт, мен эртеңден бери алып атам. Эртең менен? Тарап келечи мага бул. Уже Мен алып кетип алайын, жумуш учурундан да мен аз болот го. Мен жумушта иштеп атам да чын эле мен башка тентектен иштеп алган жок. Түнкү саат 10-11ге чейин да калып отурдум баягы. Мындай беймал убакта мектеп окуучуларынан мектепке китеп жеткирүүнү талап кылуу туурабы деген суроо менен тиешелүүлөрдөн жооп алдык. Эми бул маселе боюнча ошол териштирилип жыйынтыгын көрүп кимдер жагдайларды карап көрүп туруп, анан кийин чечим кабыл албаса азыр алдын алуу айтыш кыйын. Эми негизи бардыгы тең күндүзкү учурда саат 8ден баштап бир ата-энелер менен сүйлөшүп, бул ыңгайлуу учурга баягы атайын алгоритмдер негизинде тартипти сактап, ыңгайлуу шартка чакырып туруп бериш керек да. Анан эми түнкү саат 10да болсо бул маселени ошо мектеп директорлору, ошол жергиликтүү ошол жердеги бийлик органдары кандай чечим кабыл алды экен, аны териштирип турганын айтабыз. Эмнеге документиңиз жок деп турасыз? Шашылыш кетип калдык. Машинаңызда ким бар? Я. Саламатсызбы? Эмне балаңызды ачык эме документ жок айдап турасыз? Ой, неберем ооруп, ошону доктурга алып барганбыз да. Анан ошондон Небереңиз калдыбы анан? Ооба. Алып барып келдик. Кайсы айылдыксыз? Эмне бияка бурулуп бардыңыз? Кага. Мындай чыгалды эми.
Праваңыз қайда? Үйде болсыз да, бияққа қалмаққа келдіңіз. Неңіз бар? Документтер бүттеле бар, қойысты. Тиги оттук Права ала элек балага эмнеге машина? Айла жок. Айла жок Папасы болсо эми эмеге кечирип Бишкекке коюңуздар. кеткен, эми кечирип койгула. Башка вариант жок. Өзүнчө айдап жүрсө бир жөнүн жанында мен жүрөм. Без права эже болбойт да. Ошондой болуп атат эми. Бүгүнкү рейдтин негизги максаты бул 2021-жылкы бүтүрүүчүлөрдүн бүтүп аткандыгына байланыштуу жол кырсыгын алдын алуу максатында чыкканбыз. Бүгүнкү рейдте биздин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери менен биргеликте ушу Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактык тескөөчүлөрү менен биргеликте атайын рейд уюштуруп, ушу жаш өспүрүмдөрдү текшерүү болуп саналат. 2 автоунаа текшерүүгө алынганда өздүк документтери жана машинанын техникалык каражаттын каттоо күбөлүктөрү жок болуп чыккан. Ал 2 автоунааны атайын токтотуучу станцияга алып келип токтоттук. Бүгүнкү иш-чаранын жүрүшүндө Нарын райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана ГАИ кызматкерлеринин биргеликте 25 май акыркы коңгуроо карата түнкү рейдтерди уюштурдук. Өзүңүздөр көргөндөй, андан сырткары бүгүнкү рейд мындан дагы токтоп калбайт, муну менен дагы да уланат. Бүгүнкү көрсөтүүбүз мына ушуну менен аяктады. Ар бир айдоочуга жол жүрүүдө сак болуусун эскертебиз. Ар бир үйдө тынчтык болсун. Кийинки көрсөтүүгө чейин аман болуңуздар.